Кутмандуу таң, Кыргызстан эли. Сиздер менен эртең менен Бекиев Эмил Маликович. Бүгүнкү күндөрүңүз жакшы күндөр болсун. Жакшы маанайда иштеп, дем алгандар дем алып, Кыргызстандын келечегин ойлоп дегендей. Мен бул бүгүн тема сүйлөй турган сөзүм бүгүнкү кечээ бир Бекжамбы Бекзат деген бала президенттик талапкерлер жөнүндө жамандап чыгыптыр. Бир талапкердин жамандап, каралап, бир эле өзүнүн талапкерин экзекти актап дегендей. Кылмышкерди кантип актайт мен түшүнбөйм ошо кылмышкердичи. Анан мен ушу талапкерлер боюнча айтып кетейин. Бул талапкерлердин жакшы жактары көп. Өтө жакшы жактары. Мисалы бир эле фаворит биринчи орунда кетип аткан Адахан Кимсанбаевич. Бул кишинин кылган ишин анча мынча лидерлер кыла элек бул иштечи. Себеби өз убагында биринчи класстан 4-класска чейинки ошондой адамдарга обед учурунда жаш балдарга тамак берилсин депчи. Буну эч ким кылган эмес. Экинчиси баягы жерди саткан, бул жөн эле куру сөз. Жерди эч ким саткан эмес. Жерди сатыш жөнүндө мен сиздерге айтып кетейин. Сиз мисалы жер алсаңыз, куплю-продажа кыласыз биринчи. Кызыл китеби болуш керек, туура. Барман нотариустан өткөзүп куплю-продажа кыласыз. Анан өзүңүзгө оформить этесиз. Бунун процесси өтө чоң. Анан бир чоң Кыргызстан мамлекети менен Казакстан мамлекетинин ортосунда болгон кантип бир эле подпись менен каркыраны беребиз. Туугандар кино ойлонгулачы. Каркыра маселеси боюнча Адахан Кимсанбаевдин ошо спикер болгучу эле ошо илгери эле ошо Акаевдин маалында, Бакиевдин маалында чечилген ол нерсечи. Ошо жер боюнча алмаш керек болгон, ошо жер алмашкан. Бирок Казакстандан да территориясы бизге көбүрөөк өткөн да. Анан кийин ал чыгып эле ол жерди саткан, бул жерди саткан. Эч бир жерди саткан эмес. Баткен боюнча деле айтайын, Каркыра боюнча деле айтайын. Жер сатылган эмес. Ал жерди сатыш үчүн мен сиздерге айттым, жөнөкөй 6 сотик жерди алганда ошондой процесстер жүрөт. Сиз оңойчулук менен аны өзүңүзгө өткөзүп, бир оформление кылыш оңой эмес, билесиздер. Анан кичине эле мына чоң мамлекеттиктерде анан ошондой процесс жүрүп атса, жер сатылган учур болгондо ошондо Адахан Кимсанбаевич азыркы экзекке окшоп түрмөдө отурмак. Мен сиздерге ачык айтайын. Бул кароолоо илгертен эле болуп келген. Адахан Кимсанбаевичке билесиздер, убактылуу бийликтин да кароолосу ушу таап алган сөз эле ушу Каркыра. Каркыра боюнча мен сиздерге өзүмдүн оюмду айтып кеттим. Ишенбеңиздер, сатып берди, бул берди, ишенбеңиздер, бул калп. Каралаган калп булчу, мындай айтканда. Анан башка талапкерлер боюнча айтып кетейин. Эң эркек талапкер генералдардын ичинен Кырсан Асанов деген киши болот. Жакшы талапкер. 2010-жыл Тополоңдо да ошол киши көп иштерди кылган. Ошонун менетин эч ким билбеди. Мына кечеги 6-5 болгон октябрь болгон окуядагы Бишкекти тонотпогон ушул киши. Ошону билип алыңыздар. Анан 5-6 миң киши барып туруп түрмөдөн экзекти алып чыгышты. Билип коюңуздар. Бир күн болсо бир күн убакыт келет, ошо кылган ишиңерге жооп бергенге туура келет. Себеби сиздер ошо түрмөдөн мындай айтканда мыйзамсыз алып чыгып, сотторду угроза кылып өкүм чыгарып алдыңар. Бул туура эмес. Укуктук мамлекетте мындай болбойт. Мен сиздерге айтып кетейин. Анан башка талапкерлер боюнча айтып кетейин. Азыркы чыгып атат Толбаев деген, Бабыр деген киши, Иманалиев, Калмаматов деген кишилер таза кишилер. Сиздерге тандасаңар болот, жакшы киши булар. Бардыгы эле. Мындай айтканда саясатта булганган эмес адамдар да. Анан Адахан Кимсанбаевичти ушу эң катуу эле ушу каралоо Адахан Кимсанбаевичти болуп атат да. Ушу Адахан Кимсанбаевичти каралап эле. Себеби Адахан Кимсанбаевич өз позициясында турган адам. Өз сөзүнөн кайтпаган. Элге берген сөзүн аткарган. Берген сөздү аткарган адам
Бул адам, мындай адам биздин Кыргызстанда аз эле болсо керек. Бизде көп саясаттар күн карама. Мындай айтканда бир позициясында тура албайт, көрүп атпайбыз канча мисалы кечээ эле ошо Шернияз деген агабыз позициясын өзгөртүүдө болсо Атамекен партиясы билесиздер. Кийин анын баягы биздин эски дагы бир аксакалыбыз бар, Бакир уулу деген. Ол да позициясын өзгөрттү. Көп адам позициясын өзгөрттү. Кантип ошол адамдар позициясын өзгөртүп, анан бизге президент болом дейт да. Түшүнбөйсүң болчу. Ошон үчүн өз позицияңарга туруңуздар. 10 январь күнү барып Кыргызстан элинин ажоосун тандоого барыңыздар, баардыгыңыздар калышпаңыздар. Жүрөгүңүздөн кимди тандаса шайлап алыңыздар. Бирок мен айтып кетерим, 2 тур болот Кудай кааласачы. Мына 3 фаворит кетип атат: Калмаматов, Алахан Кимсанбаевич. Анан биздин Пол экзек Пол мындай дегендей хромой утка саясий аренада Садыр Нуркожоевич. Ошол дагы эмнени айтып кетейин. Анан Бакай менен Бекзатты Бекжанбы айтып коюп каралашты, токтоткула. Каралаганчы, мындай факт менен караласаңар, мына факт бергиле, аргумент бергиле. Анча бар эле катындарга окшоп эле, ушак катындарга окшоп эле, ол айтты, будан уккан сөзүңөр буга жеткиз. Андай болбойт. Бул нерседе, бул саясий аренада мындай факты керек, факты менен айтып, факты менен аргумент коюп, ошондо гана утасыңар. Анан мен дагы айтып кетерин, бул Садыр Нуркожоевич деле Дастан Жумабековдин шериге окшойт. Макалө, сакалө. Эми капа болбогула. Мен ачык эле айтам. Менин корккон жерим жок. Сакалө, макалө экен. Мен көрүп турбаймынбы? Тарапташтар деле ошо кечээ Бекзат менен Бакай деле булар деле макалө экен. Мындай айтканда коридордон эле мектепти бүткөн окшойт. Кичине маданият деген нерсени билбейт окшойт. Ошо билбейм, кичине маданияттуу болуш деген ар бир адамда болуш керек. Анан жиндиминдей эле ого асылып, буга асыла берген болбойт. Жиндиликтин да чеги болот. Ошол дагы эмне деп кетейин. Кыргызстан элим тынч бололу. Адашпай ошо талапкерлердин ичинен тандап туруп жакшысын тандап алалы. Мен ошол кечээ күндөн бери өтүп оппозициядамын. Дагы эле ошо азыркы убакытта зек бийлигине убагы келсе тарых баасын берип таразалайт. Ошол ар бир кылган кылмыш иштерине жооп бергенге туура келет. Себеби бул бийликти басып, каракчылык менен басып алышты. Эми билбейм, бул 4-чү уже 5-чиси болуп кетти окшойт. Бул аракет 5-чи аракет менен басышты. Ого чейин да 5-6-4 жолу аракет кылышкан. Аманчылыкта бололу, тынч бололу. Сиздерге ийгилик иштериңерге. Ушу биз мигранттар Кудай кааласа, ушу Алахан Кимсанбаевич президент болуп калса, биз Кыргызстанга барып иштейбиз, Кыргызстанга кайтабыз. Биздин жемкорлорго, чимкириктерге кайрылып кетет элем. Убакыт саатыңар аз калды. Кудай кааласа, жакшы адамдар, порядочный адамдар барса, Кудай кааласа, ар бир жемкор ошол эле чимкириктер өз ордун табат деген ойдомун. Бул чимкириктер ушу жемкорлордун тойбогонунан Кыргызстан мамлекети өнүкпөйт. Ошон үчүн биз мигранттар талаалап жүрөбүз. Мен ушу 10 жыл болду талаалаганыма айтып кетейин. Менин балам, эң чоң балам 9га чыгып калды, 10го чыгайын деп калды окшойт. Көрсөм көрөм, бир жылда 2 жолу, 3 жолу. Атасыз эле билбейм кандай болот экен. Биз мага окшогондор көп эле болсо керек. Мына жемкорлор боюнча айтып кетейин. Жемкорлор булар арам тамакты жеп үйрөнүп калышкан. Булардын балдары деле, неберелери ошо арам тамак менен тиричилик кылат. Бирок жооп бере турган күн келет, Кудай кааласа. Биз Кыргызстанда өнүгүш үчүн оңой эле жол. Кандай эле? Ошо биз жемкорлорду алып барып туруп
ак үйгө апарып бир атсак, ошого эртеси келген күнү баягы патага келет, ак үйгө, берки патага келген күнү ошо аркасынан келген патага келгендерди атып койсок, ошо менен жемкорлуктар түгөйт. Мына ошол жемкорлор тыйыш оңой эле, ошол эле. Бир эле Кыргызстан өнүккөн мамлекеттин бири болот, Кудай кааласа. Ишенебиз биз мигранттар. Кудай кааласа Кыргызстанды эң жок деген 10 орундагы алдыңкы мамлекеттердин кылышыбыз керек. Максатты тилекти коюп, оюбуз түз болуп, кыргыз бөлүнбө дейт. Баягы биздин бир президентибиз айтып кетти беле, тоже экс-президент Зек дегенде. Кыргыздын душманы кыргыз, сырттан душмандын кереги жок дегенде бөлүнбөлү туугандар. Бири-бирибизге каракчылык кылып, бул кылып, жамандап, күнөөгө батпайлы. Иштериңе ийгилик. Мен дагы чыгып турам, ролик жазып, жакшы иштер кылган иштерди болсо мен талапкерлер жөнүндө айтып турам, Кудай кааласачы. Жакшы талапкерлер бар, жок эмес, бар. Эл тандашты унутпаш керек да, эл тандаш керек. Анан КТРден бери эле Жапаровду, КТРден бери атып, эми КТРди көргөндөр бар, көрбөгөндөр бар. Эми берген учурда деле ушул элдик телевидение болгондон элдик телевидение ар бир талапкерге өз минутасы берилип, ушу талапкерлер жөнүндө да айтып чыгыш керек болчу, бирок азыр андай болбой атат. Анан азыр бул талапкердин охранасы жүрөт, каяктагы машиналар жүрөт. Мен түшүнбөйм, бул экс түрмөдө отурса, каяктагы акчага алган, мен түшүнбөй атам. Кайсы акчасын алган? Мен ойлоп калдым, бирөө финансировать этет окшойт депчи, ошол. Эми ким финансировать этет, Кудай билет, билбегенден артыш кыйын. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.